Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, байкелер, достор, эжелер, карындаштар. Бардыңыздарга биринчи Алланын ырайымы, мерими, рахматы болсун. Бардыңыздар ден соолукта болуңуздар. Ушул жашка чейин келген, ушул жашка чейин бардыгыбызга көз берип көргөзгөн, кулак берип узган Аллага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн түпкү тамырынан салам салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, бир-эки күндөн бери соцсетте көрүп атасыздар, ушундай жалган жалоолор, адилетсиздик иштер болуп жатат. Албетте бунун артында бир кызыктар адамдар бар деп ойлойбуз. Hazreti Муфтийдин жанында канча жылдан бери кызмат кылып жүрөбүз. Дамына жакында эле айттыр, эгер татыктуу адам болсо, мен сөзсүз ошол адамга ишимди өткөзүп берем деп, мындай жолдор менен эмес. Адилеттик жок болуп атат, урматтуу туугандар. Кайсыл мамлекетте адилеттүү мамлекет туруктуу имансыз болсо дагы, адилетсиз мамлекет туруксуз имандуу болсо дагы дейт. Мехмед Султан айткан экен, кайсы мамлекеттин соттору сатылса, адамдары сатылса, ошол мамлекетте адилеттүүлүк өлөт. Кайсыл мамлекет адилеттүүлүк өлсө, ошол мамлекет өлөт деп. Пайгамбарыбыз айткан, алымдар менин мураскорлорум деп. Урматтуу туугандар, сүйлөө маданиятын, угуу маданиятын, пикир билдирүү маданиятын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 колун менен көрсөтүп кеткен. Сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйүк, сүйлөсөк унчукпайык деп. Соцсеттерде анча мынча ушу диндин душмандары муфтий ушундай кылмак, ушуну көрмөк деп сүйлөп жатышат. Бирок урматтуу туугандар, сиздер акыйкатын билбейсиздер. Кыяматта сөзсүз кимдин кандай жегени, канча жегени сөзсүз көрөбүз. Айтайын дегеним, муфтийди ушундай акыбалда себеби ушундай акыбалда колдоп коюк, урматтуу туугандар. Себеби канча деген гейлерди колдоп, канча деген миң деген кыргыздар чыкты. Кече орустар чыкты. Ушу иттерин атканда ошо иттерин колдоп өздөрүнүн жарандык позициясын билдирип чыкты. Бирок өкүнүчкө карай биз кыргыз болуп туруп, мусулман болуп туруп муфтийибиз ушундай акыбал келген. Албетте бул Алланын келген сыноо. Аллах Таала берип да сынайт, алып да сынайт. Пайгамбарга дегенде канча сыноолор болгон. Пайгамбардын башын кеспесе ушунча жүзтөө беребиз, мынча беребиз деген диндеги адам сөзсүз сыналат. Бирок Аллах Таала акыйкатта сөзсүз имандуулар менен Кудай буйруса бул күндөр да өтөт дейин деген урматтуу сөз. Урматтуу туугандар, соцсеттерде сүйлөсөңөр жакшы сөз сүйлөгүлө, сүйлөй албасаңар унчукпай койгула. Себеби такталбаган маалымат үчүн, сүйлөгөн үчүн, тараткан үчүн да сөзсүз жооп бересиздер. Кандай болбосун, бул алымдар, пайгамбарда айткан, алымдар менин мураскорлорум деген. Бул алымдар биздин атабыз өтүп кетсе жаназа окуганды үйрөттү, мамлекетибизге кызмат кылганды үйрөттү, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырганды үйрөттү. Муфтийдин Кыргызстанга пайдасы тийдиби, тийбедиби, Алла алим, кыяматта сөзсүз көрөбүз. Бирок муфтийдин Кыргызстанга зыяны тийген жок да. Ошондуктан урматтуу туугандар, жакшы сөз сүйлөп, жакшы пикирлерди айтып коюк. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жакшы сөз сүйлөө бул дагы имандан деген. Ошондуктан туура пикир, туура ойлооңуздорду билдиресиздер деп, колдойсуздар деп сөзсүз ишенебиз, иншалла.